Кыздарыбызга 3 негизги маселе насаат. Биринчиден өмүрлүк жолдошуңузду туура тандаңыз. Ал семьясында акча табабы жокпу, же бекерчиби, же ичип чеккен көчөдө калган бирөөбү, же бандитпи? Көп учурда жаштарыбыз, кыздарыбыз алданып, бандит болсо, ууру болсо ошого алданып тийип кетип калат да, көчө көргөн бала деп. Жок, бул учурда адашпашыңыз керек. Өмүрлүк жолдошуңузду туура тандашыңыз керек, урматтуу эже карындашым. Экинчиден, ар дайым өнөр үйрөнгөнгө аракет кылыңыз. Ал тигүү болобу, бычуу болобу, өзүңүзгө мээңизге аң элес стили болобу, айырмасы жок. Ар дайым үйрөнүүнүн үстүндө болуңуз. Качан адам зерекет адамдан, качан ал кызыксыз болсо, сиз ар дайым кызыктуу болуп турсаңыз, бир ачылбаган китеп болуп турсаңыз, күндө жаңы беттериңиз чыгып турса, күйөөңүз эч качан сизден зерикпейт, урматтуу эже карындашым. Ал эми үчүнчүдөн, эч качан саякатты таштабаңыз. Саякат адамга дем берет, күч берет, тынчтык берет. Өзгөчө балаңыз менен, балдарыңыз менен чыкканга жетпейт. Өмүрлүк жолдошуңуздун алдында, өмүрлүк эриңиз алдыңызда болсо ар дайым каражатты дагы, пиццаны дагы, көчөдөн бардык нерсени алып келе берет. Бар жок бекер. А эгер эриңиз болбосо, сизге башыңызда проблема.